Алейкум. Биздин кыргыз мекендештерибиз тынчсыңарбы, амансыңарбы? Үй бүлөңөр, бала чакаңар тынчпы, аман иштеп жүрөсүңөрбү? Биз дагы кыскача отчет берип койсок, могу Талай байкебиз боюнча Кудайга шүгүр, жардамдар келип атат, болуп атат. Азыркы күндө акчанын суммасы 346.600 болуп калды. Туугандар чогулуп атат, Кудайга шүгүр. Дагы да болсо Кудайым буйрса, кичине көбөйтүп алсак жакшыраак болот эле. Андан мына азыр Сургутта биз азыр где-то 17 коом бар экен, 17-18 коом бар экен. Ошолордон дагы бергендер Кара Суу коому 5000 которду. Ноокат 2000, Каракулжа 3000, Алай 6000. Шу коомдор дагы которду, дагы жок калган коомдор которот. Аллах разы болсун, Аллахка чексиз мактоолор болсун. Ошо биздин кайрымдуу бол коомунун жетекчиси Азамат байкеге Аллах разы болсун. Ражап Таксырга Аллах разы болсун. Эл сиздердин ишеничиңерде Кудайым буйрса. Анан бизге моундай брошюралар келген. Туугандар карап койсоңуздар. Ошо Талай байкенин данныйлары азыр муну больницада ушундай барып кан тазалатып турат. Жумасына 3 жолу. Гемодиализ. Ошо туугандар, бундун максаты бизде эмнеде? Буну чыгарганыбыз бул Азамат байкебиз чыгартып берди, кайрымдуу фонд жетекчиси. Ушул нерсеге биз 100 рубльдан салсак, мына Сургутта мекендештер, бул азыр бизде Сургутта, мына биз жаштар комитетинде 100 рубльдан салсак, bundan 4000 үчтүк 400 000 акча чогулат экен. Биз минимальный эсептегенде ушу. Пожалуйста, алгыла, карап турбагыла туугандар. Ушуга бир силердин айткан жериңерге апарып беребиз, ушундай нерселердичи. Барып ушу кайдыгер карабай 100 рубльдан салып койсоңор, Кудайым буйрса, көптү күрсөк өл болот. 100 эмес, кээ бирлер 200, 300, 500 деле сала берсин. Бул по желаниям садака бергенде пенденин байлыгы эчтекеси кемейт, садаканын пайдасы ден соолукка пайда дегендей. Ошо туугандар, Аллах разы болсун сиздерден. Биз ушундай бардыгын отчет берип турабыз. Ар 2 жумада Кудайым буйрса. Болгон эмне болгондар, нерселерди. Ошо Аллах разы болсун. Рахмат кыргыз элим, Сургуттагы туугандары, кыргыз туугандары, жана башка Москвадагы жүргөн кыргыз туугандар бардыгыңызга мен разымын. Алла разы болсун сиздерге. Мага колдон келген жардамыңыздарды аябадыңар. Рахмат. Дагы кошумчалап кетсек, бүт ушу дүйнөдөгү кыргыз элим ушу нерсени бир кичине карап койсоңуздар жакшы болот эле. Бул жерде биз данныйлардын бардыгын жөнөтүп атабыз. Кайдыгер карабай колдон келген жардамыңарды берсеңер жакшы болот эле. Биз разыбыз силерге жардам бергендер. Аллах разы болсун бардыгыңарга. Тынч болгула, аман болгула. Алла разы болсун. Азамат Байматов, Режеп Таксыр сиздердин жардамыңыздар менен мына эл ишенип, колдон келген жардамды кыргыз элим аябастан жардамдарын берип атат. 3 жолу операция болду колумда. Шрам болуп нерди кескен, дагы кайсы? Mana nерди kesken, давление түшүп атып, демагыларын түшүп, бессознательный болгондо бер иштебей калды. Кийин кантыга барып, бир күн немеге бардым, консультация. Кийин аны сразу операция 2-3 жолу барып, анын аярга дагы канча жол керек кетирип, аярда газ салып жатып, нерди операция кылды. Бул да давление түшүп атып, өчүп калды, иштебей калды. Тыңылдап, мына зуулдап турат да, алды иштебей калды. 3 жол операция болду. Анын бердиге ийне сатылды, чоң ийнелерди. Ал эгер бу жер иштебей калса, сайга иштебейт да, аппарат иштебейт. Кийин нерде kesip jülündü. Çoğun tamırdı kestim onunla. Nerede kesken doktorlar? 2 saatça travmada jattım. Operasiya kılıp nerede kesip doktorlar qarmap turadi. Ko'p nimalar bor. Nima qilib shlankan qisiratıp, hemen içine çıtıratıp halinde
жүліндісін тамырды кестіріп тығып айды чыдабайсың, қолымен қармайды, бұттарымен қармай алған шына қылып жатамын, бетіме жауап таштырғаны мен шланкалар бар мында. Бұл шланка өте опасын. Егерде вирус түшіп алатырмаса, мен уже жашау жоқ оған. Адам өлтіреді вирус түшсе. Етәт болам берді. Біреумен сөгішіп бәйме қылыштан да қорқамын. Осы біреу чаңгелдап тұрып тартқан болса, кеттім ошымен. Қаным атып кетеді мерді. Апасым мерді. 2 жол ұшырдына болдым. 2 жол бес мен олып жығылып алғанда шына болып тұрып мерге 2 жол, 2-ші жолмен олшы. Азыр могу жерде сизге ошодон аппаратка түшкөндө мен шланканы улайтын мерге. Денедеги кандын баары чыгып, аппарат менен айланат. Мерде жеген витамин, овош витамин алам деп жемин, ошоларды дагы тазалап туруп чыгарып берет. Ошо мен слабляш болам дагы. Кан кетет, кан азайып калат. Кээде куп-куу болуп калам мен. Бул аппарат жаман экен, теринде кургатып салат экен. Мында болгондо. Мына терилер кургап, мына карайып кеткен колдор. Арка жолну дагы көрсөтсөң. Мана, эмне дагы бар. Бияқта дагы карайып кеткен, Карайып мында болуп. Аппагы менен мында болуп карап. Аркаларыңызда карайып. Жерде дагы бар. Ну бар, Ооба. Бул кургатып коет экен бул аппарат жаман экен. Мен кебирини көрөмүн. Аппак адамдар капкара болуп егир болуп калат. Шуна да болуп калат экен, кылып калат экен. Маз аламын, маз алып дарылап, шуанап эне кылат. Терин адам терisi кургабаш керек экен. Мында байланышып туруш керек экен. Аны килелегенде да жабышпаган тери кургаганда. Киле жабышпай калат экен дагы. Анан кийин маз алып туруп, аппетит маз менен шуанып, ушуна кылып терини. Жумасына канча акча кетип атат сизге? Жумасына ар кандай. Кээде кымбат бар болуп, бул дарыларга жазат. Кээде ар кандай дарылар. Дарылар бирок кымбат. Дарылар ошо пенсияда бар бул ичинде ошолар дарыга кетет, квартирага кетет. Ан бекер жатып үйдө сыгылып, жүрөм сыгылып отурбайм деп, өзүм алаксайм деп тасбат кылган үчүн кетемин. Ушу 5-10 сом болсо да ушу дагы бир жагына каптап алам экен, квартираны каптап алам экен, дарыны каптап алам экен деп ушуну аймаклам. Балдарыңыз бияка келип кеттиби же келип кетеликпи? Канча убакыттан бери көрүлөкмүн дедиңиз? Мен уже барбаганыма 5-жыл кетип атам. Көргөн жок эч кимди. 5 жылдан бери көрүлөкмүн. 5 жылдан бери мен Кыргызстанга барган жок. Барышка мага мүмкүнчүлүк жок. Барсаң айда акча төлөш керек экен. Бир айда 100 миң кетет экен. 1 жылда 1 миллиондон ашып алыш керек. Кайда тоон акчам болсо өлүп да кала бересиң деп. Байла жок чыгам ушунакы. Талап аке, үмүтсүз бир гана шайтанга таандык, үмүтсүздүк. Адам баласын Аллах үмүт менен жашоо өмүр кечирип келебиз. Анан үмүтүбүз чоң Кудайдан бөлөс. Анан биз бул жерде баягы сизден буга чейин кабарсыз болсок, мынакей бүгүн кабардар болдук. Мына ушул жакта дагы Кудайга шүгүр, Кудайды ойлогон адамдар бар. Элдин арасында, калктын ичинде кайрымдуу инсандар бар, урматтуу мекендештер. Биз бир эле ушул Сургуттагы мекендештерди же болбосо бир эле Кыргызстандагы эмес, биз бүтүндөй кыргызмын деп. Каерде жүргөн болсо кыргыз бүгүнкү күндө бизге кол сунуулар, Америкада туруп карап турушкан жоксуздар. Швециядан туруп чыгып бизге өз кол узатып атасыңар. Силердин берген колдоолор, сиздердин берген ушул себепкерчилик бир жөнөткөн акчаларыңыздар себеп болуп биздин бүгүнкү күндө канчалаган үйлөр салынып атат, канчалаган жакшылык иштер жүрүп атат, канчалаган ачка отурган адамдарга барып продукт алып барып берген аракетиндебиз. Биз ортодо көпүрө болуу максатында иш аракет кылып атабыз. Аманатка кыянат кылбастан мына Кореядагы мекендештер, сиздерден Алла разы болсун. Казакстандагы мекендештер, сиздерден Алла разы болсун. Биздин ар бир кылган ишибизге кайдыгер эмессиңер, кол сунуп атасыңар. Ошол кол сунуулардын жыйынтыгы бүгүнкү күндө 60ка чыкканга чейин үй жайсыз жүргөн энелер үйлүү болуп кубануу менен өз үйүндө жашап атат. Ошолордун катарында биз бир эле үйдө эле камтып отурбастан ушул катарда байкебизди угуп, ушул кабарлашып, өзү менен байланышып, бүгүнкү күндө ушул жака келишти да туура көрдүк. Ушул чакырык кылып, байкенин ден соолугунун ордуна өзүбүздү коелу, биринчи адам өзүбүздү коелу. Ар бир көрүп аткан бир тууган өзүңдү коюп көрчү. Эгерде сен дагы, сиз дагы, биз дагы балабызды 5 жылдан бери көрбөй, бир ден соолуктун жаныңдын айласын таппай, ушул жерде отурганыңды бир Кудай башыбызга салбасын. Бирок бир 2 минутталык убакыт бир ойлонуп көрөйлүчү ар бирибиз. Ошол кандай кусалык, канчалык сагыныч,
ошонун баарын кармап турган бул ден соолук экен. Ошон үчүн биз ойлойбуз, Кудай буйрса бул Талай байкенин тагдырына жүрөгүндө бир ыйманы бар адам, кайрымы бар адам кайдыгер карап койбойт. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, келиңиздер. Колдон келген. Биз кайдыгер эмеспиз. Биз кыргыздын жигити катары кол сунуунун толук аракетин жасайбыз. Сиз да карап турбаңыз. Ар бирибиз колубуздан келген бар аракет жумшасак, мына бүгүн бир күн ичинде 55.370 рубль чогулду бир күндө. Эми дагы аракет кылып чакыруу, базарда отурган бир туугандар, каерде болсоңуздар дагы мына Сбербанк карталарын ушу видеого коебуз, тиркейбиз. Ошол Сбербанк картасына салсаңыздар, толук ошол жака келип түшөт. Буюрса, анан отчетун улам чогулган акчаныкын берип турабыз, отчетун берип турабыз. Анан ушуга кол сунуулар жасап аракет кылайлы Талай байке. Аллах насип кылса жакшы болуп кетебиз, Кудайым буйрса. Эл бар, журт бар. Аллах шифа берсин. Аллах Таала дартты берүүчү дагы Кудай, шифасын берүүчү дагы Кудай. Бизди жоктон бар кылган зат, ушу берген оорусуна да шифа бергенге кудурети жетет буйрса. Аллах разы болсун. Кудай буйрса. Ушундай бүт кыргыз элине рахмат. Бардыгы кыргызстандагыларга, Россиядагыларга рахмат. Чет мамлекетте жүргөндөргө рахмат, бүт бардыгына рахмат. Мен разымын ушунчалык. Үйдөгүлөрдөгү жокчулуктун айынан шакек сепчикалар чыгарып бердим ага. Сат ушунда иштепти. Үйүндө мен шакек өздөрүнүн шакек сепчикаларын, сепчика, трос сепчикасын берди. Билериктерин берди. Урматтуу бир туугандар, караңыздарчы мынакей Үйдөгүлөрдөгү жокчулуктун айынан шакек сепчикалар чыгарып бердим ага. Сат ушунда иштепти. Үйүндө мен шакек өздөрүнүн шакек сепчикаларын, сепчика, трос сепчикасын берди. Билериктерин берди. Ойлоңуздар, ушул алардын колунан бар келген аракети ушул шакек тагынбасам да разымын, сепчика тагынбасам деле разымын, аз ичсем деле разымын, болгону кашымда сен аман болчу деген өмүрлүк жар күтүп атат. Ушул жерде бала күтүп атат, кызы күтүп атат. Анан ошон үчүн ушундай күтүүнү бир кубанычка, ушундай бир нерсени кубанычка айландырыш үчүн бул көрүп атып, угуп атып кайдыгер карабасаңыз керек. Эгер кайдыгер карабасаңыз келиңиздер, мына биз сөзүбүздү беребиз. Биз кайдыгер карабайбыз. Колубуздан келген бар аракетибизди биз да жасайбыз. Сиз да кол сунуңуз, биргеликте бул байкебиздин ден соолугунун чыңалып кетишине себепкер болуп калууга шашылайлы. Анткени бул себепкерлик кайсыл бир күнү биз Аллахтын алдында жүзүбүз жарык турушуна бир себеп болот, Кудай буйрса.